Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иннал-хамдалилля ва-салату ва-саламу аля расулилля. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатуху. Кайрадан өткөнкү суроо-жооп темабызга кайрылабыз. Азыр кийинки келген суроолорубуз. Биринчиси, кыяматта бир тууган эже сиңдилер учурашпайт деп уктум эле. Жалаң ушул жашоодо гана учурашат. Ошол жөнүндө хадис же башка бир далилдер барбы? Мага жооп берип коюңуз. Сураныч алдын ала рахмат, Алла разы болсун. Негизи сөз сөйлөжесиң демес. Бир тууганга да карабай калат. Учурашпайт деген туура эмес, карабай калат дегенибиз туура болот. Себеби Алла Таала Абаса сүрөсүндө Бисмиллахир-рахманир-рахим يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه صدق الله العظيم. Бул кыямат күнү ушундай болот. Адамдар бири-биринен качып калат. Керек болсо бир тууган, жатындаш бир тууганына карабастан, дос тамыр, эне баладан, ата баладан, эң өмүр бою чогуу өмүр сүргөн аял эркек дагы бири-биринен эмне кылбайт, бири-бирине карабай калат. Ар ким өзүнүн акыбалы менен гана алек болуп калат. Менин тагдырым эмне болот? Бейишке кире тургандардан боломбу, же тозокко кире тургандардан боломбу деп. Ошого Азирет Умар радыйаллаху анху эмне деген? Корком деген, бейиш менен сүйүнчүлөнсө деле эмне деп айткан? Эгерде бүт адамдар бейишке кирет, бир адам гана бар, ошол тозокко түшүп калышы мүмкүн десе, ошол мен болуп калышы мүмкүн. Ошо мен болбосом экен деп Кудайдан корком деген. Карабайсыздар ушунчалык. Экинчи дагы кайра эле ошо тескерисинче айткан, бүт адамдар тозокко түшөт. Бир адам бейишке чыгышы мүмкүн десе, ошол мен болуп калсам экен, бирок ошол деле мен болбой калам го деген. Карабайсыздарбы? Ошондуктан кандай гана амалдар жасап отуруп ийгиликке жетсек деле, амал жагынан, илим жагынан, чар тарабынан жете турган чекке жетип калсак деле, биз эмне кылат экенбиз? Кудайдан коркунуч жана үмүт менен гана өмүр сүрөт экенбиз. Кандай? Коркунуч деген, ушунча өмүр бою амал кылдым, ибадат кылдым. Эртеңки күнү кабыл болбой, баары төгүнгө чыгып, тозокко кирип кетпейин деп. Үмүт деген кандай гана жаңылыштар, туура эмес бир пендечилик же билимсиздиктен же адашып кетип бир нерселерге алаксып, мына ушул сыяктуу туура эмес нерселер жасап алган күндө дагы Алла Тааладан күнөөбүздүн кечирилишин эч качан эмне кылбашыбыз керек экен? Үмүт үзбөшүбүз керек. Алла Таала күнөөмдү кечир деп. Ошондуктан дайыма жакшы үмүт менен, жакшы тилек менен кайрымдуулуктарды, садакаларды, нафил орозолорду илим билим менен алектенип, ана жакшы инсандар менен баарлашып, кабарлашып, маектешип турганды адатка айландырып алышыбыз керек. Бүгүнкү күндө Айт Карни деген аалым өткөн, билесиздер. Азыр тирүү же өтүп кеткенин билбейбиз, анык билбейбиз, бирок бар болуш керек. Ушул кишинин Ла Тахсан деген китеби бар, андан кийинки дагы жакшы китептери бар. Ушул кишинин дагы жакшы сөзү бар. Начар адамдар ушундай болот, аралашпагын, керек болсо телефон номерлерин да сактабай эле кой дептир. Ушунчалык бекем айткан. Ошондуктан жакшы үмүт кылып, жакшы ниет кылып, эже сиңди болуп катташа бериңиз. Кудай Таалам балким эртеңки күнү бейиште бизди чогуу кылат деген жакшы үмүт менен, ниет менен алектене бериш керек. Жана жакшы ниет коюш керек. Анткени жакшы күмөн саноо бул да ибадат да. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум ва алейкум ассалам. Якутия жана кээ бир чет өлкөлөрдө куптан намазы окулбайт экен. Ошол чынбы? Анткени түн кирбейт деп уктум. Мен Москвадамын. Жакында Якутияга кетип атам. Алла разы болсун сизге. Бакыттамла. Эми ооба, ошондой белый ночь деп коет экен, баягы ак түн. Ошондой ак түн болуп, жарык болуп тура бере турган учурлар бар, жерлер бар. Бул боюнча имам саракчыларда талаш тартыш пикирлер болгон. Окулат, окулбайт деп. Мисалы, Кудайдын бетин аргысын, бир адамдын эки буту жок болсо, ага бут дарат алуу фарзбы, фарз эмеспи деп суроо берет экен. Окубаш керек дегендер. Анткени бутка дарат алуу фарз болбой калат. Эмне үчүн? Буту жок да. Бут бар болсо, анан кийин эмне кылат? Бутту жууш керек. Ошол сыяктуу ал жерге түн кирсин, анан намаз окуш керек да деген далилдерди келтирет. Окубай эле коюш керек деген. Окуш керек дегендер айтат, бул жактын абалы башка,
бут башка, бут жок болуп калып атпайбы? Ал жерде этияттык үчүн кошуна өлкөлөр, ага жакын өлкөлөр бар да. Азыр бүгүнкү күндө заман жетишти, технология өнүктү. Ошол убакытты, саатты жылдырып, истихара деп коет, тахарру шай би галиби зон. Бир нерсени талап кылуу ойдун басымдуулугу менен деп. Эми азыр андай болжол эмес, саат менен кошуна мамлекетине карап туруп эле, бүгүнкү күндө мисалы Кыргызстанда мисал да эми, куфтан намазы бизде 7:30 эле кирип калып атпайбы? Ошол 7:30 айталы, ошол Якутияга жакын кайсы өлкөнүк болсо, куфтан айталы 7:30 кирип атабы? Сиз аерде караңгы кирбесе дагы ошол 7:30 календар менен саатты туралап, намазыңызды эмне кыла бересиз? Окуй бересиз. Намазды окуй койбойсуз, окуйсуз. Эгерде ал убакта намаз кокуста, кыямат күнү фарз эмес болчу да десе, нафил катары кете берет. Жок, фарз болчу, окушуң керек болчу дегенде жүзүңүз жарык болот. Мен окуганмын деп. Ошондуктан фарз ниет менен окуй бересиз. Эгерде ал убакта намаз фарз болбой калган болсо, эртең күнү нафилге айланып кетет. Жок, окуш керек деген далилдин негизинде боло турган болсо, демек фарздан кутулуп, мойнуңузда милдеттен кутулган болосуз, фарз ибадат аткарган болосуз. Кийинки суроо, Москвада иштеп жүрүп, намаздарым каза болуп атат. Келип казасын окуп атам. Ушуга кандай дейсиз? Аллах разы болсун, бактамла. Ва алейкум ассалам. Эми негизи илгеркидей заман эмес азыр. Шылтоо жок. Биз кээде баягы фарз намазды окуп, сүннөттөрдү окуп, зикирлерди чалып, ана шашпай бир 10-15 мүнөт дуа кылып отуруп алышыбыз мүмкүн да. Ушунун айынан дагы кээде түйшүктөр жаралып калат. Андай кылбаш керек. Негизи ушунчалык убакыт тар. Муну чет өлкөгө чыккандар билет. Оор иштерди иштегендер билет. Ушунчалык тартип күчтүү жерлер бар. Ошо кезде балким кээ бирлери баягы курилка деп коет го, баягы тамек чеккенге чыгып атса, сиз акырын билдирбей, акырын наракка барыңыз дагы фарзды окуп алып секин келип алыңыз. Мисалы пешин фардын окуй турган болсоңуз, алгачкы биринчи, экинчи рекетке Фатиха сүрөсү, аны кошумча сүрө окулуп атпайбы? Экинчи рекетинде дагы Фатиха сүрөсү, кошумча сүрө окулуп атпайбы? Ал эми 3-4 рекетке 3 жолу тасбih айтып коюп кете берсеңиз болот. Субханалла, субханалла, субханалла. Аллаху акбар руку, сами Аллаху лиман хамида, 2 жолу сежде кыласыз. Кайра 4 рекетке турасыз. Субханалла, субханалла, субханалла 3 тасбih айтып туруп, руку сеждеге кете бересиз. Бул Ханафи мазхабында урсат. Эмне үчүн? Ибн Масуд Али радияллаху анхулардагы эмне кылган? Ушинтип окуган деген далилдин негизинде. Демек, жеңил жөнөкөй окуп кирип кете бересиз. Анан жок, мен Фатиханы окушум керек, андан сүннөт окушум керек деп отуруп, намаздарды каза кылып алгандан көрөк. Кээ бир мисалы ден соолугу анча жарабай кыйналып аткан болсо, айтабыз да, дар атаса ооруп кала турган болсо, таям менен намаз оку десек, эмне дейт? Мен көңүлүм чыдабайт. Себеби дар аттым да эптеп эле алган сыяктуу болуп калам. Андан көрө окубай эле коеюн деп. Мындай акылга салбаш керек да шарият эрежелерин. Шариатта эмнени көрсөтөт, ошону кылышыбыз керек. Демек, шариатта бир дарат алсаңыз ооруп кала турган коркунуч пайда болду. Дароо эмне кыласыз? Таямды аласыз, намаз окуй бересиз. Себеби окубай койгондон көрөк окуган эмне? Бул парз да, биз ар бирибиз мойнубузга милдет. Ошон үчүн таям менен болсо дагы намазды сөзсүз түрдө окушубуз керек. Эгерде сууну колдоңсок, ден соолугубузга зыян болсо, шариат бул акылга салынбайт. Алла таала кандай өкүм берди, ошол бойдон кетет. Пайгамбарыбыз көрсөтүп кеткен тартиптин негизинде. Андан кийинкиси, экинчи негиз, мисалы Али радияллаху анху айткан, эгерде мен байпакты мындай таманга тарта турган болсом, акылга сала турган болсом, масты, мен сөзсүз түрдө таманына тартмакмын, таманга тартмакмын дейт. Мен пайгамбар үстүнө тарт деди, ошон үчүн мен үстүнө тартып атам деген экен. Ошон үчүн бул шариат кандай болсо, ошондо аткарышыбыз керек. Кийинки суроо. Байке, биз жумуштан шабашка кылабыз дейт. Анан строй материалдардын ашкан семет, краска, мык, шуруп сыяктуу бригадир боло берет дейт. Ушул алганыбыз адал болобу дейт. Ва алейкум ассалам. Бул арам. Ошол курулуштун ээси өзү уруксат бермейинче бул уурулук болот, арам болот. Эч качан андай нерсеге барбашыбыз керек. А эгерде ошо жумушуңарды иштеген акыңардан биз кемитип коебуз, мына нерселерди алгыла десе, анда алсаңыз болот. Анан жок, ошол курулуш имараттын ээси өзү уруксат бермейинче, а бригадалар ортодогу эле келишкен адам да ал. Сиздердин курулуш жана ишканаңыздын башчылыгы эле ал. Ишмердүүлүгүңүзгө башчы. Материалга ал баш эмес да. Ошондуктан өзүнүн ээси уруксат бермейинче бир мыгын алсаңыздар да сиздерге арам болот. Болбойт.
Эгерде таштандыга баары ташталып атпайбы десеңиз, ээсинен бир ооз уруксат сурап коюш керек. Ушунда таштандыга ташталып кетип атат. Андан көрүп жумушчулар алып кете берсинби десе, ошо түз мыктар эмес, кыйшыйган, колдонуудан чыгарылган буюмдарды алып кете берсин деп курулуштун ээси өз уруксат бергенден кийин гана адал болот сиздерге. Кийинки дамла умра качан башталат, качан барсак болот, сиз менен барсак болобу дейт. Алла разы болсун. Умра азырынча белгисиз. Кудайым буйруса, мына чечилип алат деген жакшы үмүттө турабыз. Мынабу жаңы жылдан кийин 2021-жылдары чечилип алат деген сөздөр айтылып атат. Кудайым насип кылса, балким чогуу барып калабыз. Кудайдан жакшы ниет кылып туралы. Ассаламу алейкум, устаз, биз медреседе окуйбуз. Смартфон колдондурбайт. Сүйлөшкөнгө эле простой, жөнөкөй телефон колдонобуз. Ушул тартипте биз көп макул болбойбуз. Ушундай кылганыбыз туурабы? Ушул тартипке макул болуп окуй берүүбүз керекпи же чыгып окубай коюум туура болобу? Алейкум ассалам. Негизи смартфон телефондун деле кереги жок. Негизи чында окуйм деген жерлерде. Эгер таза билим алыш керек болгону, азыр өнүгүп атпайбы заман. Компьютердин өзүнө уруксат берип койгон. Илим, билим кандай китептер болсо ошол жерден көчүрүп алып, керектүү маалыматтарды ала калып, жаза калып окуганга жакшы замандан артта калбаш керек. Бирок токтолуп атабызда жакшыры бар го. Кайсыл жерге барсаң ошол жер ныры-нырдагын деп. Эгерде алардын план программасы азыр мурункудай болжолдоп эле келе бермей жок. Биринчи устаздын билими каралат, устаздын мүнөзү каралат. Устаздын мүнөзү өтөт себеби. Анан план программалары, кайсы китептерди окутат, жана буга чейин кандай шакирттерди чыгарган. Тайлим-тайлимде да келет ушундай. Ошол шарттарын, эрежелерин карап туруп, анан кириш керек. Киргенден кийин ушунчалык убактыңызды кызганып, терең окушуңуз керек. Керек болсо тарыхта айтылат, бир аалым ушундай болгон экен. Ал аалым кантип айткан? Шакирттерине сабак берип атканда даратканага кетип атса дагы, жакындараак мындай угула тургандай жерге жылдырып келип, мен дарат алып чыкканча силер үнүңөрдү бийик окуп тургула. Мен дарат алып бүткөнчө мен кулагым силерде болот. Чыккандан кийин каталарыңа доңдоп коем, туура болсо туура бойдон кабыл алам. Ошол келген жериңерден сабакты уланта бересиңер деп. Ушунчалык убакытты кызганган, көрдүңүздөрбү? Ошол үчүн смартфон жана Google, YouTube, Instagram дегендердин баардыгын, TikToктарын бар, TikTok деп коебу. Ошо TikTokтордун баарын эмне кылыш керек? Мында бүктөп тедага иреттеп коюп туруш керек. Окууну бүтүп алайын, анан улантам дегендей. Ошон үчүн менин баары бассаңыз турсаңыз, илим менен медреседе окуган турган, баскан сабактар менен ушунчалык башортуңуз менен уктасаңыз да ошо илим менен, турсаңыз ошо илим менен турушуңуз керек. Ошондо адам калыптанат. Ушуга бир сырлардын бири дагы өзүбүздүн тажрыйбада өткөн. Күнүнө 2 парадан Кур'ан окусаңыз, бир айда 2 катымдан өткөрүп. Ачылбаган зейиндер ачылат. Машинанын поршундары ачылды дегендей ачылып кетет. Себеби фото, виртуал памяттериңиз аябай күчөйт. Баягы күнүнө 2 пара эмес, бара хадар кырат менен тамгалардын ордун өзгөртүп жибербестен 1 сааттын ичинде 2 пара. 1 сааттын ичинде 2 пара Кур'ан окуганга жеткен болсоңуз, арабчаны көргөндө жаттай турган болосуз. Мына ошентип илимди окуш керек негизи. Кийинки байке ошондо кимде күнөө болуп калат? Ата-энебиз деле кыз жигит болуп сүйлөшүп турмушка чыкканда туурабы? Ошондо түшүнбөдүм дейт. Таң калыштуу. Негизи кыз жигит болуп буга чейин тажрыйбаңызда болбогондон кийин турмуш курупчу. Кыз жигит болуп жөн эле алданып каласыз. Баркыңыз кетет ошончолук. Хидая китебинде келет, эч бир ата-эне баласына жаман нерсени каалабайт. Бүт мыкты баланы каалайт, анан өзүн билет, журканы карап бутуңсуң дегендей. Кызы кимге ылайык, жосо баласы кандай кыз алганга ылайык. Ар ким өз тең менен, тезек кабы менен дегендей карап, анан учуру келгенде, убакыт сааты келгенде, анан баягындай сөз салышып, куда түшүп, ар ким өзүнүн теңин билет, ылайыгын билет. Андан кийин анан 1-2 сөз сүйлөшкөндөн кийин анан темалар бар атайын. Суроолор болот. Мына боюнча кандай пикириң? Бул боюнча сурооң кандай? Себеби кээ бир кыздар бар, мен таптакыр айылга жашабайм дейт. Кээ бир бар, мен шаарга жашабайм деши мүмкүн. Эми ар кандай бир шаарга жашабайм дегендер аз эле болушу мүмкүн. Бүт эле мен шаарга жашайм, айылга кетпейсиңби деп сурагандар көп. Ошон үчүн алып ажырашкандан көрөк, алганга чейин жакшылап сүйлөшүп алып туруп, мына убакыт сааты келгенде анан кийин эмне болуш керек? Турмуш жолун улантыш керек. Негизи болбойт, кыз жигит болуп жүрө бербеш керек. Туура эмес. Анан дагы кошумча, эми ал ата-энелерибизге өткөн ишке салабат. Сайыз убагы деген сайыз убагы ал, бүткөн ал. Ал учурда ошондой доор болчу, ошондой убакыт болчу. Намазын, нысын дагы жакшы жоголуп кеткен. Дагы жакшы келмебиз жоголбой өз ордунда сакталып калды.
ал жакты сөз кылбай эле коелу. Мындан баягы өткөн ишке салават дегенде мындан баягын оңдошубуз керек. Ассаламу алейкум устаз, арак менен шараптын айырмасы барбы? Ва алейкум ассалам. Арак деген кадимкидей мас кылуучу нерсе, шарап деген бул суусундук деген сөз. Суусундук. Ошондуктан шарап деген аракты түшүнбөшүбүз керек. Шарап деген негизи суусундук деген сөз. Болгон бүгүнкү күндө шарап деп иче берген экен деп, аракты да шарап деп которуп алгандар бар, туура эмес. Шарап деген суусундук, напиток. Арак деген бул ичимдик. Бул мас кылуучу нерсе. Ошондуктан экөөнүн айырмасы бар. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Кийинки жолугушканча, көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.